Өлгөндөн кийин бир түбөлүктүү жашоо башталат. Ошол түбөлүктүү жашоонун курулуусу мына ушул кыска жашоого байланыштуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сөзүндө ад-дүния мазраатул ахира. Дүние бул акыреттин эгин талаасы деп белгилеп кеткен. Демек эгерде сиз эгинге, талаага эгерде сиз пияз эге турган болсоңуз, андан пияз аласыз. Эгерде кимде ким буудай эксе ал буудай алат, арпа эксе ал арпа алат. Бир адам арпа эгип буудай ала албайт. Же болбосо пияз эгип туруп ал картошканы ала албайт. Эмне эксе мына ошону алат. Кандай көчөт отургузса мына ошол өсүп чыгат. Ушул сыңарындай эле биз менен сиз бул дүйнөдө кандай жашоо өткөрсөк, бул жашоодо кандай амалдарды аткара турган болсок, мына ошого жараша өлүмдөн кийин бир түбөлүктүү жашоо башталат. Ошол себептен урматтуу мусулман бир туугандарым, бул жашоо, бул сыноо жашоо деп коебуз. Бул өтө көңүл буруп, даярданып жашай турган бул жашоо. Өлгөндөн кийинки түбөлүктүү жашообуздун курулуусу үчүн Кудай Таалам, Аллах Таалам бул жашоону биз менен сизге берди. Албетте, жашоо бул сыноо, биз айтып коебуз, жашоо бул сыноо. Бул жашоодо ар бир адам сыналат. Бай да сыналат, кедей дагы сыналат, эркек дагы, аял дагы. Ар бир инсанды Аллах Таала бул жашоодо сынайт. Жана бул жашоодо Аллах Таалам тарбиялайт. Бизде турмуш деп коебуз, Кээ бир аксакалдар ушул турмуш дегенди чечмелегенде турмуш. Мындайча айтканда сен ордуңдан тур, мушту же деген сөз да. Ордуңдан тур, мушту же деген сөз. Демек бул жашоодо баарыбызга муштум тиет. Баарыбызга ошол муштунун соккусуна баарыбыз чыдап, ошонун буйтап, ошону тийгизбей, бул жашоодо ийгиликке жетүү мына ошол инсандын кыйындыгы.